Рия деген бул бале, чоң бале. Ар дайым өзгөрүп кете берет. Ыхластуу болоюн деп эме кылсаң деле кайра рия келе берет дейт. Бул аз да болсо ыхластуу болсо амалы аларга пайда бермек. Баратып жамгыр жааганда үңкүргө киришет. Үңкүрдө анан таш кулап, үңкүрдүн өзү жабылып калат. Күндөрдүн биринде ушу уйду сабып келип, сүттү алып келип ичирейин десем, алар уктап калышыптыр деди. Элдин алдында уят болуп калбайын, шерменденип чыкпасын деген жок ал жерде. Адам жаралгандан баштап кыяматка чейинки эң күчтүү фитна бул дажжалдын фитнасы болот. Эңсеген нерсең эч бири болбойт, сооп болбойт ал кылган. Тескерисинче күнөө болот. Ошонун көзүнчө коюп узунураак бат окуйт экен дебесин деп узунураак окуп коеюн деп атсаң, анда күндө жанында жүргөн досуң бар. Ошого эле айткың келип атат ошону. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. İnşallah Tawhid kitabından sabak bulantабыз. Бүгүнкү бөлүм бул алмайт жатат бабу ма жаа фир рия. Рия жөнүндө келген бөлүм деди. Бул тема рия жөнүндө. Рия деген эмне? Бир жакшы ибадаттарды, бир жакшы амалдарды Аллах Таалага ибадат кылуу, бирок ошого түрткү болгон нерсеси адамдардын көрүүсүнө максат кылуу. Адамдар аны көрүп мактасын деп, ошолордун жанында сыймыктанып мактанууну каалаган ушул рия болот. Кандайдыр бир жакшы амалды, ибадаттарды жасайт жана ошол амалдыга жасоосуна түрткү болгон нерсе ошонун артынан мактоо угуу, адамдардын көрүүсүнө каалагандык ушул рия болот. Рия жөнүндө көптөгөн аят хадистер келген, анын коркунучтугу жөнүндө, ал канчалык деңгээлде мусулман адамга коркунучтуу амалдары бузат экендиги жөнүндө. Андан мурда риянын ошо түрлөрүн айтып өтөйлү. Биринчиси, жалпысынан бул рия деген эки түргө бөлүнөт. Алымдар эки түргө бөлүшөт. Биринчиси рия ал-акбар, чоң рия дейт да. Чоң рия деген бул мусулман адамда болбойт, бул мунафиктарда. Мындайча айтканда, исламга рия эл көрсүн үчүн кирген. Ал иманга келгендиги, мусулман болгондугу ошо адамдар үчүн, мусулман деп бойлоп калсын деп, бирок ичинен иман келтирген жок. Ушул бул кафырлык, чоң ширк кафырлык. Бул мунафиктар жөнүндө. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннал мунафикина юхади'уна Аллаха ва хува хади'ухум ва иза каму иля салати каму кусала юрауна ан-нас." Албетте мунафиктар эмне? Аллах Тааланы кыянат кылабыз деп, Аллах Тааланы алдайбыз деп ойлойт дейт. Аллах Таала алардын өздөрүнө кыянатты кылып коет. Эгерде алар намаз окуган болсо, намазга турушкан болсо, жалкоолук менен гана турушат, эмне? Адамдар көрүүлөрү үчүн дейт. Демек, биринчи бөлүгү бул рия деген чоң рия. Бул эмне? Исламдын негизинде болот. Мындайча айтканда, исламга кирүүдө. Алар эмне? Кафир, мунафиктар. Экинчи бөлүгү болсо, бул кичинекей ширк болгон рия. Бул мусулман адамдан боло турган риялар. Демек, рия деген, кичинекей ширк дегенде бул экинчи бөлүгүндө. Эч качан чоң ширк болбойт, бул капырлык болбойт. Риянын бардык түрү кичинекей гана ширк болот. Мусулман адамдан болгон рия кичинекей гана ширк болот. Себеби кээ бир муасир азыркы учурда кээ бир алымдар айтат да, рия деген эки түрдүү болот деп, ошо экинчи бөлүгүн айтат. Ясир рия, кичинекей риялар, кичине бир аз рия кошулуп кетсе дейт. Анан көп кошулуп кетсе, анда ал чоң ширк болуп калат деп айтышат. Андай болбойт. Туура ой боюнча эмне? Рия бул экинчи түр, азыр айтып аткан. Ал кичинекей ширк гана болот. Анткени ал жерде Аллах Тааладан башкага сыйынуу деген нерсе жок ал жерде. Аллах Таалага гана ибадат кылып атат. Ибадатты сыйынуусунда Аллах Таалага сыйынат, бирок ошо ибадат кылуусуна түрткү болгон нерсе бул эмне? Адамдардын мактоосу, адамдардын көрүүсү болуп атат. Демек, ушул мусулмандан боло турган рия бул кичинекей ширк гана болуп эсептелинет. Бул жөнүндө далилдер да келет. Эми бул жогоруда эскерилгендей эле рия деген бул бале, чоң бале. Ошон үчүн салаф салихиндер өтө ушул нерсеге көңүл ниетти түздөгө, ыхластуулукка түздөгө, риядан алыс болууга көп сөздөр бар. Жана ошондой эле аят хадистерде ушул риядан кайтаруу иретинде келген, мунун күнөөсү чоң экендиги, балеси чоң экендиги жөнүндө көптөгөн аят хадистер келген. Салафтардан келет, айтышат: мен үчүн эң оор болгон нерсе ошол ниетимди оңдоо болду дейт да. Анткени татакаллаб алейя, ар дайым өзгөрүп кете берет. Ыхластуу болоюн деп эме кылсаң деле кайра рия келе берет дейт. Бул ыхластуу болуу деген оңой эмес да. Анткени бул жашоодогу сынообуз башынан аягына чейин эң негиздүү ушул нерседе сыналабыз, ыхластуулугубузда.
Allah Taala bizdi жаратты, bizge ырыскы берди, көптөгөн жакшылыктарын берди. Эми биз ошо калыс Аллах үчүн не кылдык деген иш. Ошол амалыбызда сыналабыз бардыгыбыз. Жашоодон башынан аягына чейин ушул сыноо. Аллах Таала Куранда айткандай: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Аллах Таала эмне өлүм менен жашоону жаратты. Не үчүн дегенде, силердин ичиңерден кайсыңар эң жакшы амал кылат деп, ошону сынаш үчүн деди. Эң жакшы амал. Фудайл ибн Ияд деген табиин айтат, бул аяттын тафсиринде. Эң жакшы амалдан максат ахласуху ва асвабуху. Эң жакшысы эмне? Эң ыхластуу, калыс Аллах үчүн болгон жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайыктуу болгон дейт. Эгерде амал дейт, эгерде амал туура болсо да ыхлассыз боло турган болсо, ал амал кабыл болбойт дейт. Же ыхластуу боло турган болсо, туура эмес болсо, сүннөткө ылайыктуу болбосо, шариятка ылайыктуу болбосо, ал да кабыл болбойт деди. Демек, биз негизги сынала турган нерсе өзү ушу ыхластуулукта. Бизге бул жашоодо дагы, ахиретте дагы ушул нерсе гана пайда берет. Ыхластуу кылган амалыбыз гана пайда берет. Ыхластуулук дегенде мындай жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө, мисал үчүн бир тууганың же болбосо бир досуң бир алыс жака барып келди да, сапарга барып келди. Мисал үчүн Меккеге барып келди дейли, Мединага барып келди, же дагы башка бир жака барып келди. Ал келгенден кийин сага бир белек алып келген болсо, ушуну атайын сен үчүн ошо жакта эстеп алып келдим десе, ошол белек баалуу болот. Мисал үчүн сени ошол жакта эстеп, мен бул үчүн мен ордум бар экен мунун жүрөгүндө. Мени эстейт экен ошол жакта деп мындай жакын көрөсүн, сүйүнөсүн. Ал белектин баалуулугуна карабастан. Ал белек кичинекей нерсе болушу мүмкүн. Кандай нерсе болсо да, ошол жактан ушу досум деп сени эстеп алып келдим десе, ага адам сүйүнөт, ал үчүн баалуу болот. Ошол сыяктуу эле бул жөнөкөй мисал да. Амалдарыбыз да ошондой бааланат. Калыс Аллах Таала үчүн кылынган амалдар бааланат. Мисал үчүн Аллах Таала бизди жаратты, рызкы берди, туура жолго баштады, хидаятка баштады, көптөгөн жакшылыктарын кылды. Эми Аллах Тааланын алдына барганда биз ошо калыс Аллах үчүн ыхластуу болуп, риядан алыс болуп, сак болуп, кайсы амалыбыз бар, ошол амалыбыз бизге пайда берет. Ошол амалыбыз аз болсо дагы таразыда оор болот. Ыхлассыз болгон амалдын анын эч кандай пайдасы жок болот. Тескерисинче күнөө болушу мүмкүн. Рия болгон амал. Анткени ал кичинекей ширк. Жада калса чоң күнөөлөргө айланат кээ бир амалдар. Ошон үчүн бизге эмне бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы пайда бере турган нерсе бул риядан таза болуп, ыхластуу болгондук. Бул жөнүндө эки хадисте келет, билесиздер. Бирөөсүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына акыретте кандай пайда берет дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кыямат күнү эң биринчи тозого сүйрөлүп алып барып ташталуучу адамдар ким? 3 түрдө адам деди. Ал эмне? Бирөөсү алым, каары, экинчиси бай, көп садака кылган, жомарт берешен, үчүнчүсү Алла жолунда шейит болуп өлгөн. Үчөөнөн тең сурайт. Кана пендем, Аллах Таала аларга берген жакшылыктарын эскерип туруп, сен мен үчүн эмне кылдың дейт да. Мен үчүн эмне кылдың дегенде, сен үчүн Куран окудум, сен үчүн илим алдым, сен үчүн илим таркаттым деп баарын сүйлөп кылган иштерин айтканда айтат, жок, сен буларды мен үчүн кылган жоксуң дейт. Адамдар алым десин, каары десин деп мактасын. Ошондой эле байды да ошентет, жомарт десин, берешен десин, жана ошондой эле шейит айтат, ал эмне атың калсын, баатыр десин. Булардын баардыгы рия болуп атат. Эл үчүн кылып атат. Ошолорго Аллах Таала кыяматта айтат, силерге дейт, ал ошо каалаган нерсеңер берилди, бул дүйнөдө айтылды дейт. Сени адамдар алым деди, каары деди, мактап бүттү. Сени бай деди, жомарт деди, атың калды, даңкың калды, сенин атыңа бир окуу жайлар коюлду, бир зданиялар сенин атыңа коюлду, көчөлөр коюлду. Бир баатыр болсоң ошонун бүт коюлду. Бирок эмне бул дүйнөдө сага эчтеке жок деп алар эмне тозокко сүйрөлүп алып барып ташталат. Эң биринчи ташталгандар. Демек бизге ошол жерге ошол 3 адам аз да болсо ыхластуу болсо амалы аларга пайда бермек. Рия болгон үчүн болбосо үчөөнүн амалдары эң жакшы амалдардан. Илим алып, илим таркатып, даават кылып, элди туура жолго баштап үгүттөгөн эң чоң фазилеттүү, шарапаттуу амалдардан, пайгамбарлардын иштеринен. Бирок эмне рия болгон үчүн ал пайда берген жок. Элдин алдында мактоого жетиш үчүн,
Кадырбакка жетиш үчүн кылып атат, ал пайда берген жок. Ошондой эле байдын садакасы канчалаган садака кылды, жакшылыктарды кылды, ага эч кандай пайда берген жок. Тескерисинче эмне тозокко кирүүсүнө себеп болуп атат ал. Ошондой эле эмне Алла жолунда шейит болду деген киши ал эң оор, эң фазилеттүү иштерден. Бирок эмне ал дагы ыхласы жок болгончу, рия болгон үчүн ага пайда берген жок, тескерисинче анын башына балай болуп, тозокко кирүүсүнө себеп болуп атат. Демек, эң биринчиден шариятта ушундай тексттер көп келген. Ушул риянын коркунучу жөнүндө. Жана бизге акыретте да, бул дүйнөдө дагы бир гана риядан таза болуп, ыхластуу болгон амалдарыбыз гана пайда берет экендиги жөнүндө көп келген. Мисалы үчүн бул дүйнөдө пайда бере турган адамдарга, бул дүйнөдө пайда берет, кандай ыхластуулук пайда берет дегенде, бул бир хадисте келет, бир мисал катары. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, илгерки коомдордон 3 киши баратып жамгыр жааганда үңкүргө киришет. Үңкүрдө анан таш кулап, үңкүрдүн өзү жабылып калат. Ал чоң таш, ал жерден эч кандай чыга албайт, чыгуу мүмкүнчүлүгү жок, алардын күчү жок, кудурети жетпейт, ал келбейт. Ал ташты жылдырууга. Ошондо айтышат, келгиле ушул жерде үчөөбүз тең эң ыхластуу болуп, риядан аруу болуп, таза болгон амалдарыбызды Аллах Таалага ортомчу кылып дуа кылайлы дейт да. Көрдүңүздөр, риядан таза болгон, ыхластуу болгон амалдар пайда берет. Ошондо эмне бирөөсү айтат, о Аллахым, мен ушундай ата-энем бар эле картайган. Аларды курсагын тойгозмойчу эч ким тойгозбойт элем. Анан күндөрдүн биринде ушу уйду сабып келип, сүттү алып келип ичирейин десем, алар уктап калыштыр деди. Аларды уйкусун бузгум келген жок деди. Бирок алардан мурда бала чакамды дагы тамактандыргым келген жок деди. Бирок балдарым ушунда ачка эле менин бутумдун астында ыйлашып атты дейт да ачкадан. Ошого карабастан ата-энеден мурда аларга тамак бергим келген жок. Ошону күтүп, сүтүн кармап күтүп отуруп таң атып кетти. Таң аткандан кийин турушту, анан алардын курсагын тойгозуп, анан балдарды тойгоздум дейт. Ушуну дейт, калыс өзүңдүн ыраазылыгы үчүн, риядан алыс болуп, сак болуп, өзүң ыраазы болсун деп кылган болсом, бизге жардам бергин деди да. Ошондо таш кичине бир аз ачылат. Көрдүңүздөр, бул жерде ата-энесине жакшылык кылганда дагы, ой элдин алдында уят болуп калбайын, эл мындай дебесин, андай дебесин, эми ата-эне карап коюш керек деген эмес. Ата-энени ыраазылык кылсам, Аллах Таала менден ыраазы болот деп. Ата-энеге жакшы мамиле кылууга буйруган, Аллах Таала ата-энени сыйлоого, урматтоого буйруган, ошону кылсам, Аллах Таала менден ыраазы болот деп кылуу, мына ушул ыхластуулук, ушул риядан таза болгон амал. Экинчиси айтат, о Аллахым, мен бир кыз бар эле, жакын устууганыбыз. Ал эмне ушунчалык мага жакчы дейт да, нафсыма жагымдуу болчу, бирок мага эч качан макул болчу эмес дейт. Күндөрдүн биринде ал ачкачылык болуп, ушундай мага зарыгып келип калганда акча сурап, мен айттым, ошо зына кылууга макул болсоң берем дедим. Бул кыскача мааниси менен айтат. Анан ал макул болду дейт. Андан кийин ошо зынага барайын дегенде даярданган учурда ал айтты мага, Аллах Тааладан коркпойсуңбу деди. Ар бир нерсени өзүнүн акысы менен кылуу керек дегенде, мен ага акчаны да бердим, зына да кылган жокмун, туруп таштап кетип калдым деди. Ошону айтат, о Аллахым, ушул нерсени мен зынаны таштаганым, ошону өзүңдөн корккон үчүн кылган болсом деди, бизге жардам бер. Көрдүңүздөр, арам ишти дагы эмне элдин алдында уят болуп калбайын, шерменден чыкпасын деген жок ал жерде. Эмне сенден корккон үчүн, өзүңдөн корккон үчүн, өзүңдүн ыраазылыгы үчүн таштаган болгон болсоң бизге жардам бер дегенде, ал ыхластуу амал болгон болот, ага дагы бир аз таш ачылат. Үчүнчүсү ошо аманатчыл киши, бирөөнүн аманатын сактап, кайта көбөйтүп, эселеп, көбөйтүп кайтарып берген киши болгон. Ошол ал да ошентип дуа кылат. Ушуну өзүңдүн ыраазылыгы үчүн кылган болсоң, анда бизге жардам бер дегенде, анда дагы таш толук ачылып кетет. Демек, бизге көрүнүштөрү акыретте дагы рия менен болгон амал эч качан пайда бербейт, ыхластуу амал гана пайда берет. Ошондой эле бул дүйнөдө дагы биздин ыхластуу амалдарыбыз Аллах Таалага ортомчу кылып дуа кыла турган болсок, ошол амалдар пайдалуу болот. Жана ошондой эле риянын коркунучу жөнүндө бул бөлүмдө да келет, көптөгөн хадистерде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар." Мен силерге эң корккон нерсем бул кичинекей ширк деди. Ал эмне деп сурашканда, бул рия деп айтты да. Рия ошо эл көрсүн, мактасын деп. Анткени адамдын нафсы ушундай мактоо каалайт, өзүнүн бийик көтөргүсү келет. Ушун бардык адамдын нафсына барат. Ошол нерсеге тартылып турат да. Бирдеке кылган болсо, ошонусуну
бирөө көрүп калса экен, мактаса экен, мен жөнүндө жакшы ойлоса экен деген ушундай ойлор сала берет. Шайтан, нафс ушундай сала берет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарып атат. Башка бул бөлүмдө да хадистерден келет, эмне? Мен силерге эң корккон нерсе Масихат Даджал, Даджалдын фитнасынан дагы, Даджалдын азгырыгынан дагы жаманыраак болгон, күчтүүрөөк болгон азгырыкты айтайынбы дедим. Не ал не? Рия деп айтты. Негизи эң күчтүү, эң фитна бул адам жаралгандан баштап кыяматка чейинки эң күчтүү фитна бул Даджалдын фитнасы болот да. Ал Даджал деген ушунчалык Аллах Таала ага кудуреттери берип койгон, жалганча эме. Элестет адамды бир колунда бешти, бир колунда тозокту көргөзүп коет. Бирөөнү өлтүрүп туруп, мына буну бешке киргиздим, муну тозокко киргиздим. Адамдар ушунчалык деңгээлде алдап ишендирет. Ошонун азгырыгынан дагы жаманыраак нерсе бул эмне? Рия дейт. Анткени күн сайын амал кылабыз, күн сайын нафсыбыз бузула берет. Бул жашоонун аягына чейин ошону менен күрөшүшүң керек. Экинчиден, рия кылганда адам билиш керек, бир ибадат кылып аткан болсоң, бир амал кылып аткан болсоң, сен ошол амалды эмне үчүн кылып атасың? Аллах Таала сооп берсин, кыяматта сооп алайын деп кылып атабызбы? Эгерде ошо мусулман адамда ошондой ниети бар болгон болсо, анда рия кылганда билиш керек, ошол сен эңсеген нерсең эч бири болбойт, сооп болбойт ал кылган. Тескеринче күнөө болот. Тескеринче кичинекей ширк болот. Кичинекей ширк бул эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Чөнки кичинекей ширк болгону менен кабайрлерден болуп, чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Демек, рия менен салих амал, жакшы амал эч качан бирикпейт да. Рия менен болгон амал эч качан жакшы амал болуп эсептелинбейт. Ошон үчүн адам баласы ой жүгүрүш керек да. Рия келип атканда ар бир адамга келет, бирок күрөшүш керек да. Мен азыр ушул амалымды ушул рия боюнан кыла бере турган болсом, мен ушул кылдым, чарчадым ушунун аркасынан, мээнет кылдым, анан ошонун артынан азапталсам эмне болот? Жок дегенде сооң азыраак болсо дагы ушу азапталбагандай болуп, күнөө кылбагандай кылып өткөрүш керек ошо амалыңдычы. Андан кийин негизи ушул риядан тазалануу бул аябай кыйын нерсе да, бул оңой нерсе эмес. Бардык нафстарга эмне ушул ар бир нафста шахваты бар. Ушул нерсени рияга түрткү боло турган. Кээде ойлошу мүмкүн, кээ бир адамдар мисалы үчүн ойлошу мүмкүн. Мага башка адамдардын сөзү бар, мен ушу ыхластуу болом депчи. Бирок бардык адамдын өзүнүн жакшы көргөн жакын адамдары бар. Досу болсун, бир таанышы болсун, тууганы болсун, башка болсун. Ошолордун көзү, мисалы башка адамдардын эмеси кызыгы жок болушу мүмкүн. Ал мактаганы, сүйлөгөнүчү. Бирок көпчүлүк учурда ошо тааныган адамдардын алдында жакшы сөз уккусу келет, ошолордун мактоосун уккусу келет, ошолорго жакшы көрүнгүсү келет, жагынгысы келет да. Ар бир адамда бар мындай нерсе. Ошон үчүн бул оңой нерсе эмес, мындан кутулуш оңой нерсе эмес. Адам баласы ар дайым күрөшүп туруш керек, ар дайым эсеп кысап кылып туруш керек өзүнө. Бир амал кылганда ушул нерседе рия кылып койбодумбу деген эме менен эсеп кысап кылып туруш керек. Эми бул бөлүмдө кээ бир далилдерди эскерди. Биринчиден айтып жатат, Аллах Таала айтты: "Кул иннама ана башарун мислукум юха илейя аннама илахукум илаху вахид." Айткының дейт Мухаммадка. Айткыны, мен силер сыяктуу эле адаммын дейт. Болгону мага Аллах Таала тарабынан вахий келет деди. Жана биздин менин жана силердин илахыбыз, силердин илах сыйынуучу затыбыз бул бир жалгыз деди. Бул аяттан далил болгон жери уландысында келет аяттын базы. Илахукум илаху вахид. Фаман кана яржу лиқа раббихи фалья'мал амалан салихан ва ла юшрик би'ибадати раббихи хада. Эми кимде ким өзүнүн Раббысына жолугууну үмүт кыла турган болсо, анда салих жакшы амал кылсын, ал ибадатында эч качан өзүнүн Раббысына шерик кылбасын, эч кандай, эч кимди шерик кылбасын деди. Бул жерде, бул аятта биринчиден Аллах Таалага пенделер жолугат экендиги жөнүндө кыямат күнүндө айтып атат. Жана алымдар айтат, Аллах Таалага жолугуу эки түрдө болот. Жалпы адамдар эсеп кысатта жолугушат, мусулман кафир бардыгы. Бирок бул жерде жолугуу Аллах Таала сенден разы болгон абалдагы жолугууну максат кылса. Кимде ким Аллах Таалага кыяматта андан разы болгон абалда жолугуусуну кааласа, Аллах Таала сенден разы болуп, сен менен жолугуп атканын кааласа, анда эмне? Жакшы амал кылсын дейт.
Бул аяттан далил болгон жери ушул жакшы амал кылсын деди. Алымдар айтышат, амал жакшы, салих болуп эсептелинбейт, качан ыхластуу болмоюнча, риядан таза болмоюнча салих болуп эсептелинбейт анткени. Эки нерсе менен билесиздер амалдардын кабыл болуш шарты. Биринчи ыхластуу болуш керек, шарият көргөзгөн жол менен болуш керек. Ыхластуу болбосо ал амал салих болбойт. Андан кийин экинчи далил болгон жери фала юшрик би ибадати раббиха ахада, өзүнүн Раббысына не ибадатында эч кимди шерик кылбасын деди. Бул рия дагы не ширк, кичинекей ширк болсо да ал ширк болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул аятта ушундай далил болот. Дагы бул аятта пайдалардан Аллах Таала айтты: "Кул иннама ана башарун мислукум." Айткының мен силер сыяктуу эле адаммын. Бул жерде өзүнүн адам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адам экендигин тасдиктап атат жана биз сыяктуу эле адам экендигин тасдиктап атат. Бул не көптөгөн адашкан жамааттарга жооп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда эч кандай кудайлык сыпат, мындай рубубият, жаратуу сыпаты жок, улухият, сыйынууга татыктуу болгон сыпаты жок. Аллах Тааланын сыпаттарынан эч кандай сыпат жок Аллах Таала пайгамбарыбызда. Пайгамбарыбыз бул жерде тасдиктап айтат Аллах Таала. Башар деди, ал адам деди, жана экинчи сөзү тасдиктап мислукум, силер сыяктуу адам деп атат. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизден айырмабыз жок, адам ал. Айтат, андан кийин айтты. Айырмасы эмне деди? Юха илейя. Мага вахий түшөт. Пайгамбар менен жөнөкөй адамдардын айырмасы эмне? Аллах Таала тарабынан ага кабар келет. Рисала, пайгамбарлык буйрук келет. Аллах Таала өзүнүн буйруктарын пайгамбар аркылуу жеткирет. Бирок эмне? Жаратылышында сыпатында адамдар сыяктуу адам ал. Рубубият, улухият эч кандай сыпатка ээ эмес. Демек башка адашкан диндер сыяктуу, мисалы Иса алейхиссаламга сыйынып кеткен же мусулмандардын арасында эле пайгамбарыбызга кээ бир улухият сыпаттарды арнап койгон, рубубият сыпаттарды арнап койгон ушундай жамааттардын туура эмес экендигини билебиз. Биз эмне пайгамбарыбыз хадисте айткандай: "Ла татруни кама атрати насара ибн Марьям. Иннама ана абдун факул абдуллахи ва расулу." Силер христиан, насранилер Исанын акысында аша чабып кеткенде эле аша чаппагыла дейт. Мени мактоосунда, мени көтөрмөлөгөндө мен не айткыла, мен бул абдун, кул, Аллахтын кулумун жана Аллахтын пайгамбарымын, элчисимин. Элчи деген ошо вахий келген, Аллах Таала тарабынан буйрук келген, кабар келген элчи болуп эсептелинет. Андан кийин бул аяттын дагы акырында пайдалардан "Вала юшрик би ибадати раббихи ахада" деди. Раббыңдын ибадатында эч кимди шерик кылбасын деди. Ушул кээ биркилер ушул аяттарды, мисалы үчүн мусулмандардын ичинде адашкан жамааттар бар да, жана кубурилер, башкалар кабырга сыйынган, олияларга сыйынган, дагы бирөөгө сыйынган, ошолордон дуа кылып сураган, ошолорду ортомчу кылганда, ушу ширк болгон аяттар. Аллах Таала ширктен кайтарып атат. Мына ширк кылган болбойт десең, ушундай аяттар деме кылсаң, алар айтат, бул аяттар туура, Аллах Таала ширк кылган болбойт, бул ширкти биз деле кайтарабыз дейт. Бирок эмне? Ширк деген эмне десе, ошо илгерки Абу Жахил, Абу Лахаб сыйынган санам жасалган, кесектен, таштан, бирдекеден жасалган болсо, отко ошол ширк дейт. Олияларга, башкаларга сыйынсаң ширк эмес дешет да. Бул аят ла накира фи сиякин нахи деп койду. Усул фикта ушундай эреже бар. Эч кимди деген сөз. Мындайча айтканда пайгамбар Аллах Таала кайтарып атат. Эч кимди шерик кылбагыла дейт. Эч кимди шерик кылбагыла дегенде пайгамбарды кылып берсеңер болот. Эч кимди бир гана пайгамбарды, эч кимди бир гана периштени деген жок да бул жерде. Эч кимди бардыгынан кайтарып атат. Кандай гана ширк кылууга ылайыктуу болсо, анын бардыгын кайтарып атат. Андан кийинки далилде айтып атат: "Ван Аби Хурайра марфуан, кала Аллах Таала." Абу Хурайра радиллаху анху риваят кылып атат. Кала Аллах Таала, Аллах Таала айтты деди: "Ана агна шуракаи ани ширк, мен амила амалан ашрака ма'и фиhi гайри тарактуху ва ширкаху." Раваху Муслим. Мен ошо шериктештердин арасынан эң муктажсыз менмин дейт. Мына шерикке муктаж эмес болгон менмин дейт. Кимде ким, Аллах Таала айтып атат, кимде ким бир амал жасаган болсо, ошол амалында мага башка бирөөнү шерик кыла турган болсо, анда эмне? Анын амалындагы өзүн да таштап коем. Ошо ширкини дагы, өзүн дагы таштап коем dedi. Бул Сахих Муслимде келген сахих хадис. Бул не? Хадисин кудуси. Хадис кудуси деген
Аллах Таала тарабынан, бул дагы Куран сыяктуу эле сөзү дагы майсы да Аллах Таала тарабынан, бирок эмне Курандан айырмалары бар. Курандан кээ бир айырмалары, биринчиден Куран менен окуу менен тааббут, ибадат болуп эсептелинет. Бул андай эмес. Курандын ар бир тамгасына сооптору берилет. Бул андай эмес. Ушундай бир нече айырмалары бар Куран менен хадис кудусинин. Демек бул жерде Аллах Таала айтты, бул хадисте айтып атат, мен эч кандай шерике муктаж эмесмин деп атат да. Эч кандай шерике муктаж эмесмин. Кимде ким амал кыла турган болсо, ал амалында ширк кыла турган болсо, ширк дегенде ошо рия, мага башка бирөөнү шериктеш кыла турган болсо, анда анын амалын дагы, ошо ширкин дагы, өзүн дагы таштап коём деди. Ушул эле хадистин башка бир риваятында Имам Ахмадда келет: "Фа ана минху бариун ва хува лиллади ашрак." Мен анын амалынан андан аруумун дейт. Мындайча мага кереги жок. Ал амал ошо кимге ширк кылган болсо, ким мага ширк кылган болсо ошого боло берсин дейт да. Демек, бул жерде ширктин, ошо риянын коркунучу. Эми бул рияга байланыштуу бир нече маселелер бар. Рияга байланыштуу бир нече маселелер. Биринчиси болсо, ошо рия кайсы амалдарды качан бузат? Бир амал кыла турган болсо, рия кошулган болсо, ошо амалдар качан бузулат дегенде, алымдар ушундай бөлүшөт. Биринчи деңгээли, биринчиси рияль махид деп коет. Рияль махид деген бир амалды кылуусуна башынан аягына чейин түрткү болгон нерсе бир гана элдин мактоосу үчүн болду. Ал ибадат кылып атат. Башынан эле, түп тамырынан. Эч кандай ыхластуулугу жок анын. Бир амал кылайын деп атат. Неге? Ошо адамдар мактасын, ушундай кадыр баркка жетейин деген максатта кылып аткан болсо, бир амалдын башынан аягына чейин ушундай кылган болсо, эч кандай дүнүйөлүк максатты көздөгөн, акыреттик максатты, соопту, Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн жок. Не турду азыр ушул жерде ушул амалды кылып койсом, мындай элдин алдында мындай болом, мындай авторитет болуп калам, мындай деп ойлоп калышат деп, башынан аягына чейин ошондой кылган болсо, бул амал мындай эч кандай ыхластуулук жок да, мындайча айтканда чаңча ыхластуулук жок. Башынан аягына чейин жалаң рия менен болду. Бул амал жараксыз экендиги жана чоң күнөө экендиги талашсыз. Бул мындай кылган болсо. Бирок ушундай амал мусулман адамдан болобу, болбойбу? Мусулман адам ушундай амал кылышы мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи деген адамдардын арасында талаш бар. Мисалы үчүн бир адам туруп намаз окуйн, азыр жерде 2 рекет намаз окуп коеюнчу, адамдар мени көрүп мындай десин деп башынан намазды ошол үчүн акырга чейин ушинтип окуган мусулман адам ушундай кылабы, кылбайбы деген талаш бар. Кээ бир адамдар айтат, мусулман адам мындай кылышы мүмкүн эмес депчи. Кээ бир адамдар айтат, кээ бир алымдар айтышат, мусулман адам мындай амалдарды жашыруун ибадаттарда кылышы мүмкүн эмес. Мындай мутаадди эмес, өзүнө чектелген ибадаттарды кылышы мүмкүн эмес дейт. Мисалы үчүн орозо кармоосуну, намаз окуусуну, ушундай ибадаттарды мындай максатта кылуу мүмкүн эмес, элестетүү мүмкүн эмес дейт да мусулман адамдар. Экинчи түрү амалдардын мутаадди жана башка бирөөлөргө пайдалуу болгон, эл көрө турган амалдарды кылышы мүмкүн дейт. Мисалы үчүн садака кылуу, адамдарга жардам берүү, ушул сыяктуу башкаларга пайдасы тие турган амалдарда ошондо мусулман адам ушундай амал кылышы мүмкүн дейт. Демек, мындай амал кыла турган болсо, ал амал жараксыз болуп эсептелинет. Чүнкү ошондой кыла турган болсо, башынан аягына чейин баштаганда эле ошо рия үчүн баштаган болсо, демек бул ушундай кыла турган болсо, бул дагы жараксыз. Эгерде адамдар үчүн, ошо мактоо үчүн, рия үчүн гана кайсы бир амалды кыла турган болсо, анда ал амал үчүн эч кандай сооп жок, ал амал жараксыз. Тескерисинче ал күнөө болот. Жана хадисте эскерилгендей эле. Экинчиси, бир адам ибадатты Аллах үчүн эле баштады, туруп намаз окуп коеюнчу деп, Аллах Таала үчүн намаз окуйн деп турду. Андан кийин ошо баштаган учурунда рия кирип баштады. Бирөө кирип калды, бир намаз окуп баштасаң, өзүнчө баштасаң, бир таанышың кирип калды, андан кийин ошонун көзүнчө коюп узунураак бат окуйт экен дебесин деп узунураак окуп коеюн деп атсаң, анда бул кошулду рия. Мечитте адамдар карап турат, кой жакшыраак окуйн десең, бул рия кошулду. Бирок намазды баштаганыңда сен Аллах Таала үчүн баштадың да. Чөнөктүү? Алар үчүн ушулар мактасын, жөн отуруп алды дебесин деп кылган жоксуң. Аллах үчүн эле окуп атасың. Ушундай рия кирип калды.
Ушундай абалдагы рия алымдар айтышат. 3 сүрөтү бар. Биринчиси кирдиң, мешитке кирсең, тахият масжид окуп коеюн дедиң, а? Тахият масжид окуп отурайын деп өзүң адатың ушу тез окушуң, тарс окуп коесуң. Анан жаныңда бирөөлөр бар экен, кой шашпайраак окуп коеюн деп эмени узунураак кылып ниет келди да, ошондой ой келди. Биринчи абалда ошону кетирүүгө аракет кылсаң, ой астагфирулла кой, ичиңде астагфирулла кой, ниеттоңдо рия болбосун деп, Аллах үчүн эле узунураак окуйн, өзүмдү оңдойн деп рияны түртүп аракет кылсаң, бул эмне? Ал амалды бузбайт. Амалы бузулбайт. Çünkü жараксыз кылбайт. Анда ал жарактуу болот. Экинчи сүрөтү алымдар айтат, ошондой Аллах үчүн баштады ибадатты дейт. Аллах үчүн баштады, бирок эмне? Азыркы эле сүрөттөгүдөй болуп, рия кирди. Бирөөлөр көрүп калса, кичине узунураак кылып, жакшыраак кылып, амалын оңдоп баштады да. Бирок ошону түрткөн жок, кетирүүгө аракет кылган жок. Ошо бойдон улантып намазыны, ибадатыны бүтүрүп койгон болсо, ошол амал жарактуу болобу, жараксыз болобу деген маселе. Бул алымдардын арасында талаштуу маселе. Кээ бир алымдар айтат, ал амалдагы жараксыз деп айтат. Кээ бир алымдар айтат, ал амал жарактуу дейт. Бирок ага Аллах Таала разы болуп, жандай кошумча сооп бербейт. Ал эмне? Мойнунда милдет болсо кутулушу мүмкүн дейт да. Кутулат, жарактуу болуп эсептелинет. Амал жараксыз болуп эсептелинбейт. Анткени асыл адам амалдардын жарактуу болуусу, эгерде сүрөтүндө кылган болсоң, жарактуу болуусу деп айтышат. Анан бул амалдагын эгерде ошол кайсы бир ибадаттын башы менен аягы бир болгон болсо, мисалы үчүн намаз баштадыңбы, салам бергенге чейин бир амал, а? Баштаганыңда ыхластуу баштадың. Биринчи рекетти окуп бүткөнгө чейин ыхластуу окудуң. Анан экинчи рекеттен кирип калды жанагы. Ошондо бузабы бузбайбы деген бул бир болгон амалдардан да намаз бир, башынан аягы бир амал да бул. Ушундай да талаштуу маселе. Кээ бир алымдар айтат, бул бузат, кээ бир алымдар бузулбайт деп айтат. Бирок эмне сооп жок деп айтышат. Ал эми баш аягы айырмаланып турган амал болгон болсо, мисалы үчүн Куран окуу. Куран окуу ибадат, а? Куран окуп отурасың. Куран окуп ар бир аятка, ар бир тамга өзүнчө болуп туратында. 10 мүнөт, 5-10 мүнөт Куран окудуң, ыхластуу болуп эле Аллах Таала үчүн ибадат кылып окуп отурдуң. Анан бирөө келип калса, кичине кооздап жакшыраак окуп баштаган болсоң, анда эмне? Башындагысы ал өзүнчө ал бузулбайт. Именно ошо кирип баштаган жеринен рия кирип баштайт. Түшүнүктүбү? Ал өзүнчө бөлүк болот. Ошол жагы талаштуу болот. Жарактуу, жараксызбы деген талаштуу болот. Андан кийинки 4-үнчү сүрөтү, бир адам ыхластуу болуп, риядан алыс болуп амал кылган болсо, ыхластуу абалда амал кылды, намаз окуйбу, орозо кармайбы, кандай болбосун бир ибадатты кылды, садака кылды, кылган болсо, анан аны башка адамдар мактаган болсо, ошо мактоосу ага жаккан болсо адамдардын мактоосу. 4-үнчү сүрөт кандай? Бир адам ыхластуу болуп амал кылды. Андан кийин ал ыхласы бузулган жок, ибадат бүткөнгө чейин да бузулган жок да ыхласы. Бирок бүткөндөн кийин аны башка бирөөлөр мактап атат. Мактап аткан болсо, ошону угуп калып, ага сүйүнүп атат, жагып атат да, ошол нерсеси нафсыга жагып атат. Ошол нерсеге менен сүйүнсө, нафсына жаккан болсо, уккусу келген болсо, ушул амалды бузабы бузбайбы деген маселе. Бул бузбайт. Бул кайра тескенчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, тилка бушра ажилел мумин. Ал эмне? Момун үчүн шашылыш келген, эртелетип келген сүйүнчүлөрдөн дейт да. Түшүнүктүбү? Эми бир жакшы амалды кылдың, ыхластуу кылдың, бүттүң ал амалыңдан. Кийин бирөө көргөн, мактаган болсо, башка болсо, ошону угуп калсаң, бирөө мактоосу менен сүйүнгөн болсоң, ал эмне? Ыхластуулукту бузбайт. Андан кийин дагы бир сүрөт, эми ошондой эле абал, ыхластуу болуп амал кылдың, амалың бүттүң. Мисалы үчүн түнү туруп тахажжуд окудуң, ыхластуу болуп, Аллах Таала жалбарып окудуң. Бирок эртеси күнү күндө жаныңда жүргөн досуң бар, ошого эле айткың келет ошону. Аны кантип айтат? Карасаң мына негизи тахажжудтун пайдалары көп экен да. Окусаң сон болот экенсиң, мындай болот экенсиң. Анан
кечинде мен туруп окуп көрдүм да ошону мындай кылынды. Кыскасы билинтирбей мактануу да мындай айтканда. Байкатпай мактануу. Ошондой кылып айткан болсо дейт да. Ошондой кылып айткан болсо, ошондо дагы бузулабы, бузулбайбы деп коет. Буну рия эмес, бул рия эмес. Буну тасми' деп айтышат. Мындайча айтканда, угузуу кылган амалдарын башкаларга угузуу. Ушул амал бузабы, бузбайбы дегенде бул да алымдардын арасында талаштуу маселе. Кээ бир алымдар бул рия сыяктуу эле бузат дейт. Анан хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен самма, мен раа Аллах бих, ва мен самма Аллах бих." Кимде ким рия үчүн кылган болсо, Аллах Таала аны эмне кыяматта анын жүзүн ачып коет дейт да. Ошондой эле кимде ким ушу самма деген мактанып кылган амалдарын неме кылган болсо, Аллах Таала аны кыяматта ошо жүзүн ачып коет. Кылган нерселерин башка жагынчы. Ушул хадис негизинде бул дагы кээ бир эмелер алымдар бузат деген. Кыскасы, бузат десең да, бузбайт десең да жакшы эмес да. Бул айтпаган негизи жакшы. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан башка хадисте келет: "Ва аузу бика мин сумати ва рия." Мен сенден не бул дуада пана тилейм, ошо адамдарга мактанып, бир амалымды мактануудан жана рия кылып коюудан дейт да. Түшүнүктүбү? Жана ошо риянын дагы бир эмелеринен, рия сыяктуу амалды бузуучу нерселерден бул уджуб. Уджуб деген амалыңа таң калуу, мукумун кануу. Мындайча айтканда, өзүң бир амалды кылып алдың, ошону Аллах Таала үчүн эмес, ыхластуу Аллахты разы кылуу үчүн эмес, нафсыңды разы кылуу үчүн. Неге кыласың аны? Ошо нафсыңа жагат. Ошону кылсаң өзүңдү мындай сыймыктанып эме кыласың, кыйраткандай сезчү. Ошо үчүн амал кылат. Мындайча айтканда, амалга түрткү болгон нерсеси нафсысынын мукумун кандыруу да. Түшүнүктүбү? Уджубту. Бирок бул деген жана ибадат кылсаң сүйүнүү эмес. Ал ибадат кылган мусулман адам сүйүнөт ибадат менен. Кимде ким Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ким жакшылыгы менен сүйүнгөн болсо, жакшы амалы менен сүйүнгөн болсо, жамандыгы аны кайгырткан болсо дейт, мына ошол чыныгы момун деген да. Мисалы эртең менен турдуң, дарат алдың, мечитке, жамаатка барып намаз окудуң, намаздан кийин зикирлериңди кылдың, эртең мененки зикирлериңди кылдың, Куран окудуң, ошолорун кылсаң, жүрөгүң рахаттанып сүйүнсөң, бул андай эмес. Түшүнүктүбү? Бул деген уджубка кирбейт. Ошону менен сүйүнүү, ол мына чыныгы момундун сыпаты ошол. Мындай ибадат менен рахаттанып сүйүнүүсү бул чыныгы момундун сыпаты. Уджуб кандай? Мен мындай ошону кылып, өзүнү кыйын сезет. Аллах Таалага мындай милдет кылгандайчы. Мен мына кыйратам, мен ылайыктуумун, мен амалдарды мындай кылам да деген сыяктуу да. Түшүнүктүбү? Ошол уджуб болот. Эми дагы бир эмеси, алымдар айтышат. Эгерде жанагындай эле абал бир адам амалды кылды, ибадатты ыхластуу кылды, кылып бүткөндөн кийин ал не ошол амалды бирөөлөргө айта турган болсо, бирок айтуусунан максат, чындап эле айтуусунан максаты ошо адамдарга үлгү болуш үчүн, же болбосо ошол амалга үгүттөш үчүн, дават иретинде бирөөнү үгүттөш үчүн, кызыктырыш үчүн айткан болсо, ал амалын бузабы, ушуга кирбейби дегенде алымдар айтышат, ал кирбейт дейт. Ал эмне? Тескерисинче жакшы амал болуп эсептелет. Мисалы үчүн, бирөөнү Куран окууга үгүттөгүң келип атат, күн сайын өзүң Куран окуй турган болсоң да бир убакытта. Куран окуган жакшы, пайдалуу, берекелүү. Мен мисалы үчүн күн сайын мындай тажрыйба кылып көрдүм, мынча убакыт окуп көрдүм. Убактымда берекет табат экен, мындай болот экен деп айтылган. Саяхтар айтышкан да мисалы үчүн амалдан. Канча көп Куран окусам, ошончолук убактымда берекет тапкам, канча көп мындай кылсам, муну кылып көрсөм депчи. Демек, бул айта турган болсо, булар рияга кирбей турган амалдардан. Түшүнүктүбү? Бул рияга кирбей турган түрлөрүнөн. Аны үлгү иретинде кыла турган болсо. Эми бул бөлүмдө акыркы далил кала рахмахуллах, автор айтып жатат. Ва Аби Саид al-Marfu'an. Аби Саид радияллаху анху риваят кылып атат. Ала ухбирукум бима хуа ахафу алейкум инди минал масих ад-даджал. Мен силерге дейт, Масих ад-даджалдан дагы коркунучу, даджалдан дагы коркунучтуу болгон нерсе жөнүндө кабар берейинби дегенде, Калу бала я Расулаллах. Ооба, кабар бергин албетте деп айтышты. Кала аш-ширкул хафи. Ал не dedi? Пайгамбарыбыз айтты, ал нерсе жашыруун болгон ширк dedi. Жашыруун болгон ширк dedi. Ал кандай дегенде, яқуму ар-раджулу фаюсалли фаюзаййину салатаху.
Bir kişi turup namaz okuyt deyt. Andan keyin namazını koozdayt, körkөмдөйт. Lima yara min nazara rajul min nazari rajulin. Ал эмне башка бир адамды байкап калды жанында турган. Ошол үчүн, ошо карап турган үчүн эмне намазын узартып кооздайт дейт. Мындайча айтканда бул намаз мисал катары. Кайсы бир амалды болбосун, ибадатты баштаган болсо, башка бирөөнү карап турганын көргөн болсо, ошол үчүн кооздап, көркөмдөп кой, уят деп кыла турган болсо, анда эмне ошол эмеге кирет деди. Негизи бул имам Ахмадта кирет. Бул хадис алымдар даиф деп айтышкан. Бирок ушул эле мааниде Махмуд ибн Лабидтен башка хадис келет. Дал ушундай эле мааниде сахих хадис келген. Демек, бул китепте ушундай кээ бир даиф хадистер чыгып калышы мүмкүн арасында китабы тавхидте. Бирок ошол хадистин маанисинде башка хадистер бар. Алымдардын жолу ушундай. Мисалы үчүн тасхих тадаиф бир хадисти сахих деп же даиф деп өкүм берип, бул алымдын илимине жараша болот. Бул алым муну сахих деп билиши мүмкүн да. Иштихади маселелер. Бул жерде бул хадисте риянын ушунчалык коркунучтуу экендигин айтып атат да. Неге? Даджалдан дагы жаман дейт. Даджал деген бул ушунчалык фитнасы күчтүү мунун. Алымдар айтышкан, кыяматка чейин даджалдан да күчтүү фитна болбойт дейт. Бул ошондон да жаман. Анткени эмне? Бул нерсе адам менен мулазима, постоянный, ар дайым муктаж болгон нерсе. Балагатка жеткениңден баштап, таклиф жүктөлгөндөн, сага милдет жүктөлгөндөн баштап, парыздар, милдет болгондон баштап, өлгөнгө чейин ушу нерсеңди эсеп аласың. Не? Ошон үчүн Абул Атия деген айтат, табейин, Аллах алам. Айткан, калиматан юсалу анху ал-аввалуна вал-ахарун. Эки сөз бар дейт. Андан эмне? Адамдар адам атадан баштап, эң акыркы адамдарга чейин бардыгы ошол нерседен суралат дейт да. Ал эмне дейт? Маза кунтум та'будун ва маза ажабтум ал-мурсалин. Силер кимге сыйынып жүрдүңөр? Жана пайгамбарларга кандай элчидиңер, кандай жооп бердиңер? Мындайча айтканда, ихлас менен мутаба. Мындайча айтканда, амалыңарды калыс Аллах үчүн кылдыңарбы? Калыс Аллах үчүн кылган болсоңор, кандай жол менен кылдыңар? Пайгамбардын жолу менен, пайгамбар көргөзгөн жол менен кылдыңарбы? Же өзүңөр акылыңардан чыгарып кылдыңарбы? Демек, ушул эки нерсе биздин жашообузда акырына чейин сыноо болот. Ошон үчүн Шейх Ислам Ибн Таймия рахматуллах айткандай, диндердин бардыгы, пайгамбарлардын дининин бардыгы ушу эки нерсеге курулат деген. Башынан аягына чейин ушу эки нерсе. Биринчи эмне? Жалгыз Аллахка ыхластуу абалда, калыс ыхластуу абалда сыйынгыла. Экинчиси, кантип сыйынабыз, эмне кылып сыйынабыз дегенде, мына пайгамбар көрсөткөн жол менен сыйынгыла. Пайгамбар силерге сыйынууну үйрөтүп алып келген, ошол жол менен сыйынгыла деген. Бардык пайгамбарлардын дини ушул эле эки негизге курулат. Андан кийин жана арам, адал, шарият өкүмдөрү булар ар бир заманга, доорго жараша айырмаланып турат. Бирок негизги максаты ушунда. Себеби бул нерсени билебиз бардыгыбыз. Адам жаратылышынан сыйынууга тартылып турат, бир нерсеге сыйынгысы келет. Эмне себептен де токойдо Африканын бир токойлорунда жүргөн, эч бир цивилизация эчтекен көрбөгөн адамдар да бирдекеге сыйынат. Анткени адам сыйынууга муктаж, бирдекеге тартылат. Ага эч ким үйрөтпөсө, эме кылбаса сөзсүз бирдеке сыйынып кетет. Ошон үчүн пайгамбарлардын милдети ушундай, жалгыз Аллахка сыйынгыла, жана мына мен көрсөткөн жол менен сыйынгыла деген. Демек, бул бөлүмдө ушул ыхластуулук жөнүндө болду. Аллах Таала баарыбызды, ар бир сөзүбүздө, кылган ишибизде, ниеттерибизде ыхластуу кылган болсун. Жана баарыбызды риядан бардык түрүнөн сактаган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.